Assalamu alaikum, туугандарым кандайсыздар? Бүгүн намаз боюнча айтып берейин деп турам силерге. Ошол көрүп турган видео бул каравандын ичи болот. Ошол жерде намаз окусаңыздар болот. Кийинкиси бул каравандын сыртында. Бул болсо тууганым мен иштеген жердин видеосу болот. Ушул жерде намаз окусам болот. Бул көрүп турганыңыз тууганым полияда жамаат болуп окуп жүрдүк. Бул көргөнүңүз тууганым биз полияда окуп жүргөндө мындай жамгыр жааганына байланыштуу. Ошол Аллах ыраазы болсун, ким сүйлөшкөн болсо дагы ошол помещениянын ичинде уюштуруп Hayya alal falah. Hayya alal falah. Tosun boyasın. Şükür özünüz. Денсаулыгыңызчы? Ошонун ичинде жамаат болуп намаз окуй турган болуп калдык да. Ушундай шарттар Англияда фермаларда болуп калат тууганым. Бирок айта албаймын. Алар үчүн баары үчүн жооп берип жүрбөйүн. Шарты болгон каравандар, шарты болгон фермалар болуп калат да. Болбогон фермалар да болуп калат. Шарты жок фермалар да болуп калат. Даратты болсо караванда ысык суу, муздак суу бар. Ошол жактан алсаңыздар болот. Ошол анан ойлобоңуздар, мындай кысым болот, намаз окуа деген нерселер болот деп. Жок, андай болбойт. Намазга уруксат. Бирөө келип намаз эмне үчүн окуп атасың деп айтпайт. Намазды беймарал окуй бересиздер. Анан туугандарым, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам канча биздин үммөт үчүн канча аракет жасап, канча жаны кыйналып, ушундай бир бизге чоң эмгек калтырып кеткен да. Үммөтүбүзгө динди, ислам динибизди мына Аллах Таала тарабынан түшүрүп, жайылтып кеткен. Ошону биз бекем карманалы туугандар. Анан көп адамдардын иманга, исламга келишине себепкер бололу. Намазыңыздар кабыл болсун туугандар. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Сиздерге жылмайбы жакшы жарашат экен. Сиздерге бүгүн караван жөнүндө айтып берейин деп турам. Караван боюнча маалыматтарды көрсөңүздөр болот. Биз Никола Фарм же болбосо Мансфилд деген фирманын каравандарында жашайбыз туугандар. Ошол жерде намаз окусаңыздар болот. Мурунку видеодо көрсөткөм. 5 адам болуп жашайбыз. 3 жатакана бөлмө бөлүнгөн. Бул жерде бир казак бир тууган менен жашайбыз. Ал мен менен тең 98-жылкы айнек чакта жаткан үчүн өткөндө суук болгондо буттар үшүп калат туугандар. Бутту жылуу кармайлы. Жана печка бар комнаталарда, ошо печканы жандырып коебуз. Кээде ысып кеткенде ысып кетесиң, өчүрүп койсоң үшүп кетесиң дегендей. Суук күндөрү да азыр жандырбай келебиз. Бул жакта ача турган болсок, ажаткана кол жуй турганы менен ажатканага киргенде сол бут менен киресиздер туугандар. Жана чыкканда оң бут менен чыгасыздар. Дуаны айтып киргиңиздер, чыгыңыздар. Бул жак болсо туугандар душ, чайкана турган жер. Ысык суу, муздак суусу бар туугандар. Дарат алсаңыздар ыңгайлуу. Бул биздин тамактануучу жерибиз, салыбыз десек да болот. Тамак жасап ушул жерден тамактанабыз туугандар. Бул жерден тамак жасайбыз. Ысык суу, муздак суу чыгат. Газ ушул жерде, асты дагы пицца жасасаңыздар болот. Бул тамак ысыта турган 2 холодильник бар туугандар, 5 адамга. Ушундай караванда печкалар бар, жандырсаңыздар аябай жакшы ысытат туугандар. Жана жумасына 74-62 фунт төлөйбүз. Ал кыргызча которгондо 8730 сом болот туугандар. Маалымат жаккан болсо машалла деп жазыңыз. Суроолор болсо комментарий калтырыңыз, каналга катталып коюңуздар туугандар.